Тамақты дарыдай жебесең, дарыны тамақтай жеп қаласың дейт. Бүгін біз адамдың ең чоң байлығы, ден соолугу тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн биздин кезектеги каарманыбызды тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген дарыгер, профессор, медицина илимдеринин доктору, врач-хирург Өмүрбеков Талантбек Орозкулович. Агай, биз айтып калдык го, кадрдан сырткары сентябрь айында 50 жыл болуптур депчи. Хирургияга өмүрүңүздү арнап коюптурсуз. Мына ошол 50 жыл аралыгында эң эсиңизде калган кандайдыр бир учурларды эстей аласызбы? Эми бизде врачтарга эми биринчи эсте, особенно хирургдарга эске кала турган эле биринчи операцияда, биринчи көргөнүбүз, биринчи катышканыбыз, биринчи жасаганыбыз. Ушул үчөө мен ойлойм, кайсы хирургду албасак да ушул эсте кала турган окуяларда. Ошо анан мен берге абдан жаш келдим да, бизде мурун ошондой, азыр деле ошончо жаштар, бирок бизде мурун баары ошондой болчу да, сөзсүз иштешчи, чтобы жакыныраак бололу, медицинага жакыныраак бололу, медицинаны өз көрөлү ичинен деп ушинтип. Анан мен ошо биринчи баштаганда ошол жерде санитар болуп иштегем. Мына жерде коридорду жуучумун. Анан кийин көп жыл өткөндөн кийин ошол окуя эске түшөт. Бир күнү бир неме тиги санитарка ошо плинтусту көк сыр менен сырдап атыптыр. Мен главврач болуп жүргөм. Анан мен айттым, муну сырдабаңыз. Сиз эмнеге дейт? Муну сүрүп салсаңыз, алды көк десем, сиз кайдан билесиз, бул давно крашеный дейт. Анан мен кетип калдым, кийин чакырып айттым, мен жуучумун муну деп. То есть ушинтип баштаганда пол жууп, ушу коридор жуучум. Анан бир жыл 3-чү курсту бүткөндөн кийин медбрат болуп иштегенге мүмкүнчүлүк берет да, потому что практика өтөбүз. Анан ошондой болуп, анан медбрат болуп иштедим, бу жерде отделенияларда, бөлүмдөрдө. Укол сайып, кичине башка убакыт болчу, анда башкача талап да башкача болчу, талаптар ошо. Анан ошо өмүрүм бүт ушул жерде өттү да, бир 4 жылбы, 5 жыл эле анда деле бир жакта иштеп жүрдүм, бирок шаардын главный хирург города деп ушундай деген неме бар болчу да, башкы хирургу деген саламаттык сактоо башкармалыгында ошондой жумуш бар болчу, кызмат, ошодо иштеп келдим да 5 жыл. Анан ошентип жүрүп кандидаттыкты жактадым, доктор илимий немесин жактадым, ошо анан эми өзүм учениктер мынакей ушу 50 жыл болду ушул жерде. 50 жыл өзү кандай өттү сизге? Бат эле өттү? Бат эле. Баягы сүйгөн жумушту аркалаган үчүн бат өттү болуш керек. Болбосо сиздин жумуш оңой жумуштардан эмес го. Ооба, биз эми биздин мындай өзгөчөлүктөр бар да, ошондуктан балдар хирургдарына кичине талап башкача. Себеби мына мен берге сабакка биз окутабыз да, еще врачтар даярлайбыз. Ошолор келгенде таң кала берет. Например, биз урологиялык ооруду көрүш үчүн урологический центрге барышыбыз керек. Травматологиялык ооруду көрүш үчүн травматологияга барыш керек. А бул жерде бардыгы да детский хирургияга баары камтылат ошонун ичинде. Ошо бир эле сөз менен детская хирургия, а ичинде и травматология, и урология, и нейрохирургия, и брюшная хирургия, и өпкө хирургия. Бүт детский хирургияга кирет да, детский хирургиянын ушундай өзгөчөлүгү бар. Ошондуктан биз даярлаганда да, өзүбүз окуганда да ошону баарын биле турган болобуз да. Еще анын бир себеби бар, биздин больница тез жардам балдар клиникалык ооруканасы, то есть скорая помощь деп аталат да, биз берге күнү-түнү балдарды неотложный алып келишет. Ошондуктан бригадада врачтар, биз да ошого мындай атай подбор кылабыз, ошолор баарын биринчи жардамды бере ала тургандай болуш керек. Ну, адан тышкары биз күндө азыр WhatsApp оңой болуп калбоду, кез-кезде WhatsApp'тан жардам берип коебуз баягы мындай. А мындай алганда коллектив күчтүү. Уже биз баарын мындай.
баарын байкап турабыз да окутуп. ооба, анан эми чоң инсандарды дарылоо менен кичинекей инсандарды дарылоо эки башка го. Эки башка. Анан өзүңүз ошол кооптонуулар, өзүңүздөрдүн сезимдериңиздер кандай болот? Себептен ал жерде кичинекей ымыркай бар, анын ата энеси бар дегендей. Өзүңүз ушул учурлар менен кантип күрөшөсүз? Ушу мындай да, мисалы үчүн ымыркай недоношенный, эгерде ай күнүнө жетпей тороло элек бала, недоношенный бала, от доношенного ушундай айырмаланат, что новорожденный как 1 жашар баладай, даже 5 жашар баладай. Ушундай айырмалары чоң да. И баланын организми ар бир өзүнүн жашына, а биринчи күндөрү вот бала не по дням, а по часам растет деп коебуз го. Биринчи айда даже вес кошуп атпайбы, 1 айда эле, экинчи айда экинчи. То есть бат өсөт бала. Ошондуктан анын организмине биз башкача көз караш кылабыз. Оорулары да башкача. А негизи эле балдар хирургиянын өзгөчөлүгү, биздин пациенттер, биз операция жасаган оорулардын 67-68% бул туаса кемтиктер. Пороки развития деп коебуз да, кемтиктер. Ошону билип, ошону тактикасын билип, анан ошонун убагында операция жасап калыш керек. Мисалы үчүн мен ошону көп мисал кылып айтам, бир мисалды. Мисалы үчүн синдактилия деген бар. Пальцылар сращенный болот да, ажырабай мындай төрөлөт, баары бүтүн болуп. Ошонун бир түрүн биринчи эле 6 айга чыгып чыкпай жасап коюш керек. Концевой деген бар да. Себеби аны кичине кечиксек, бүт 5 кол тең эместе баары разный өсөт, уже кыйшайып калат. Ушундай да. Анан, например, крипторхизм деген бар. Жумуртка балдардын, эркек балдардын жумурткасы ичте болот да, анан кийин түшөт. Ошону дагы мурун бизге үчүн илим ордуна турбайт да, бир убакта 5 жашында түшүш керек, түшпөй калса да. Анан 1 жашында деп айт. Азыр мына 6 айында карасак дагы өзгөрүүлөр болуп атат. Ошон үчүн мен азыр өзүм уже аспиранттарыма бирөөнө уже экөөнө тема берип атам башкача. Ошондой. И муну мен айтып атканым баары балдардыкы өзгөчө аябай чоң да. Ошол эле жана кемтикке карата, ошонун жашына карата, убактысына карата, кемтиктин өзүнө карата да баарынын тактикасын билиш керек. Ооба. Анан сиздин бир интервьюңузду окуп калдым да. Биз ошол жаңы иштеп баштаганда китеп бетинде кандайдыр бир диагноздар бар эле, бирок ал жашоодо жок болгонуна байланыштуу бизге көргөзө албайт эле депчи. Азыр 50 жылда тескерисинче китеп бетинде жок, бирок көптөгөн жаңы оорулар пайда болсо керек, Ооба, туура айтасыз, ошентип жана кемтиктер жөнүндө да. Мисалы үчүн эми балдар мындай төрөлөт да, задний проход жок, көтөн жок да, төрөлөт, бүтүн болуп. Мына азыр эле бүгүн эле мен бир экөөүн уже консультация кылып, же туура эмес жерден чыгып калат. Ошо биз окуп жүргөндө, мисалы үчүн атрезия пищевода деп коет, кызыл өңгөчү жок. Же болбосо ичегиси бүт сыртында жаралат. Ушундай көп, аябай көп да пороктор. Ошонун жана биринчи мен айткан кемтиктерди даже биз окуп жүргөндө теоретически айтты. Сүрөттөн көрсөтүп беришти. Кездешчи эмес. Анан Союз развал болуп 90-жылдардан кийин аябай өстүк кемтиктер. Биз просто баягы атайын даже бригада түздүк. Атайын дежурствода үйүндө дежурить этишип, ошол себеби аны күндө жазап жүргөндөрдүн колу көнөт өзүнө неме болот да. Ошондой болуп калды. Бирок мен айтып кетишим керек, акыркы убакта токтоду. Бул жанакы үй бүлөлөр алдын ала пландоону үйрөнгөндүн себеби болот да? Туура. Ошодон эгерде пландагандан кийин кемтиктердин көбү жана БПП деп коебуз го, болезни передающий половым путем, то есть внутриутробный инфекция деп коебуз. Эненин ичинде жаткан деле инфекция таасир берет да балага. Ошонун өсүшүнө. Ошол Союз развал болгондо кандайдыр мен ойлойм, мен Союз деле айтып берсем, мени кескесте критикуйт. Ой, силер Союз деле айт. Андан бери канча убакыт өттү деп. Бирок ошол убакта ошондой өсүш болгондо, видимо, бир как-то бирдеке бузулду да, баары бузулду да. Мурун башка көз караш менен карачубыз да. Анан көбөйдү, эми азыр мына токтоп баратат. Азыр мына акыркы бир 5 жыл
3 жыл. Жакшы. Себеп дегенде бир кездерде дарыгерлер активдүү айтып башташты го, баягы үй бүлө куруунун алдында пландагыла депчи. Азыр дагы бир кадамга алдыга жылгандай болуп атат да. Мисалы үчүн чет өлкөдө көбү совместимость дегенди карагыла деп атат да. Психологически, жана кандын деле мисалы үчүн группа крови экөөнүкү эки башка болсо, ал жакта да конфликттер болот турбайбы? Ар жердеги конфликттер мындай оор кемтик алып келет да. Ошону азыр аяк кичине алдыда да, бир кадам алдыда да, ошо алар аяктан ошол генетикалык изилдөө жүргүзүп, баланы даже азыр бир эки мамлекетте кемтик бар болсо эненин ичинде жатканда эле операция жасап коюшуп атат да. Эми анын результаты кийин билинип, аны пока айтыла элек, ага көп бала болуш керек да. Негизи алдыга жылышып атат, ушу кемтиктин немесине күрөшүү боюнча. Анан бир хирургдун интервьюсун окуп калдым да. Ал айтып атат: "Мен Кудайдын кудуретин сезем" депчи. Себеп дегенде бир пациентим, бир бейтабым дейт, абалы оор, бул ушул абалдан чыга алабы деп ишенбейт элем дейт да. Карасам, ал тескерисинче жакшы болуп кетти. Бир бейтабым дейт, мунуку буюрса жакшы, эртең жакшы болуп кетет десең, тескерисинче начарлап кетет дейт да. Сиз бул жаатта өзүңүздүн 50 жылдык тажрыйбаңызда кандайдыр бир кубулуштарды байкадыңызбы? Ошондой ошо сиз айтып аткан бар да, турмушта бар. Эми биринчи эле врачтын жана уверенность деп коет да, өзүн мындай ишениш керек да, өзүн. Ишениш үчүн билим керек да. Мен ошо көп лекция окуганда да мен врачтарга неметем да, особенно бүтүп аткан, институт бүтүп аткандарга лекция окуйм, ошолорго айтам, билимсиз эчтеке болбойт. Ошон үчүн силер жанагы ооруда бизде мындай патогенез деп коет. Патогенез деген оорудун генези да, ошол кандай развиваться этет. То есть биз оорудун себебине, анан оорудун жүрүшүнө таасир беришибиз керек да. Ушундай этиопатогенетический лечение жүргүзүшүбүз керек да. Ошо жана сиз айтып аткан ошо врачты мен түшүнүп атам да, мындай өзүм дагы ошо сезем. Себеби патогенезин терең билсе врач, туура грамотный анан өз убагында болот да лечение. Анан кез-кезде возможно прав, ушундай сонун болуп барат эле бир убакта эле так результат болбой калат, ушундай да болот. Ошондуктан где-то бир 5, ойлойм 8% врачтан неметпейт да. А калганы врачтын билиминен, тажрыйбасынан, врачтын өзүнө ишенгенинен и өзгөчө билиминен да ошодон. Анан негизи көптөгөн бейтаптар дарыгерлерге капа болот да. Такыр түшүндүрүп беришпейт, бизге эчтеке айтышпайт депчи. Ошол эле учурда дарыгерлер менен сүйлөшсөк, дарыгерлер айтат, биз ичибизден кооптонобуз, бирок анын баарын сиздерге айтпайбыз да депчи. Ушул жаатта кандай сиз өзүңүз бейтаптарга түшүндүрүп берип атканда? Ооба, мен дагы мындай да кээ бир нерселерди биз баары жакшы болот деп айтабыз. Жакшы, себеби ооруду өзгөчө чоңураак подросток, эми кичинекей балдар ал немете албайт, взрослый чоң кишилерге бул керек да. Жакшы болот деп айтабыз да, муну жазадык. Мүмкүн мындай бир осложнение болушу мүмкүн, бирок сиздики жакшы болот деп настраивать этиш керек да. Эгерде ишенич бар болсо. Анан эгерде баягы өзгөчө жанагы бир жаман оорулар болсо, анын результаты жакшы болбой турган болсо, аны айтып да кереги жок да. Просто эле айтыш керек, аракет кылабыз, бирок көпкө дарыланасыз депчи. Анан биздин мына балдар хирургиясында, балдарды дарылоо процессинде ата-эне деген бар да. Мына мен бүгүн бир немени айтып кетейин, возможно, ал бир күн уксабат. Мына 2-3 күндө баласы бутун сындырып алды да. Ой, чуркап, балам эмне болот, эми шыгылып эле ошо бутун туура жаза. Кече операция болду. Туп-туура койдук, жакшынакай айтым эле сындыгы сонун. Эми бүгүн азыр келип баласы кече эми атат, эми баласын ойлоп атат, кийин аксап калбайбы талантпайт. Ушундай да. Ошон үчүн биз ата-эненин да психикасын аяйбыз да. Көп нерсени кандай десем, ичибизде, переживаниябызды билгизбейбиз. Кичине ошол жагы кыйыныраак да, негизи бизге ошол кыйыныраак болот, потому что
айтып койгон одно, а вот ичиңен билип анан ошол ушундай болуп кетиши, оору ушундай болуп кетиши мүмкүн эле деп туруп күндө ошону барып күткөн кыйын да врачка. Ушундай моменттер бар. Ушундай моменттерде сиз өзүңүз менен өзүңүз кантип иштейсиз? Эми мен в принципе вот өзүмүн бир целый комплекс бар да. Негизи особенно биринчи психологически биз даяр болушубуз керек. Чтобы, потому что врач если размякнет, врач если мындай жеңилсе бүттү да, оору жеңип кетет. Ал жагына медитация кылыш керек. То есть өзүбүздү медитация это же биздин внутренний ички немени туура жолго салуу да. Ички абалды туура жолго салуу да. Баягы эле настроение менен, агым менен кетип калбай, керек болсо токтотуп, керек болсо мына керек болсо түндө туруп да окуйбуз биз китептичи. Ушундай немелер болот да. То есть ушинтип биз өзүбүздү мындай кармашыбыз керек да. И переживать эткенди билгизбеш керек кез-кезде. Бирок чеги менен айтып берсек бар. Ал жагы бар да, кез-кезде убакыт жетпегендиктен айтпай калабыз. Жана сизге жана укканыңыз туура. Мен деле айта берем учениктерге, айтып койгула ачык. Вот. Анын чеги бар. Анан коркутуп айтпагыла. Айтсаңыз бак ушу энеси жанагы ымыркайды операция жасасак, аны эмгишиш керек. Сүтү да жоголуп кетет да. Ошон үчүн биз ошонун баарын эске алыш керек ойлойм. Мына азыр эле бир ооруду көрүп келдик. Энеси тиги барып Москвадан операция жасаптыр, бирок алар эми жарымын жасаптыр да, эми дагы экинчи жарымы бияктан болот. Аны мамасы айтып атат, ушундай кандай болот, биринчи баласы экен. Өзү деле бала, өзү деле жаш кичинекей. Айтып атат, анан биз айттык, биз билели биринчи диагнозду коелу толуктап, потому что алар тигилер коюла албаптыр, аларга тез жардам көрсөтүптүр да. Анан бүт ошолор жасаганды биз деле жасайбыз деп неметтик да. Анан бир нерсени байкадым, кичинекей болсо дагы балдардын сизге көрсөткөн ишеними. Сиздин бир интервьюңузда көрүп калгам дагы. Башка дарыгерлерди өзүнө жолотпой, минтип көргөзгөнчү, баягы мурту бар доктурду мага алып келгиле деп түшүндүрүп берди депчи, ошону айтып бериңизчи. Ошол аябай көпкө мен ал жигитти кийин да бир көрдүм, анан бир жакка кетип калды. Ал сүйлөчү эмес. Такыр сүйлөчү эмес да. Анан кийин эле мен бирдеке болуп операция жасадым. Бир оор операция өпкөгө болду. Аябай оор абалдан чыгардык. Ошол убакта деструктивный пневмония деген болчу. Өпкө ириңдеп эле чирип эле анан тээп чыга берчү да ириң. Анан ошондой ооруга кабылып, өзү дудуктап коебуз го, тили жок, сүйлөбөйт. Анан эч кимге кечинде перевязка жасатпайт экен. Мага говорит, мындайды алып келгиле. Аналар бу кимиси, бу мындай көрсөм Мурутжанды алып келгиле дейт экен да. Анан кийин тиги мен айттым, күндүз айтып атат, анан мен айттым тиги ухаживать эткен эмеге, силер алар Мурутжан муну кайдан билет? Атын эме десе айта албайт да бул дейт да. Анан тигил айтып атат да, көрдүң ошон үчүн келген жок бул. Сен мунун атын айтсаң келет эле деп. Анан ишенесиңер, бир канча күндөн бир күн эле кирсем, талант деп коет бирөө. Ну башка үндө эми аны же биринчи сүйлөгөндө башка үнүндө келтире албайт да. Талант деп коет, мен ким десем, мен айтып атам деп ошентип сүйүнүп атат. Анан кийин энеси да сүйүндү, тим эле ошо биринчи тили талант деп чыкты. Талант. Анан өзү ошо бир жолун тапты. Кулагы жакшы укпайт да, көбүнчө сүйлөбөй калгандардын кулагы укпайт да, ошон үчүн неме кыла албайт. Анан кийин бул жолун таап, кийин мындай бир кыска сүйлөмдөр менен сүйлөп калды бизден чыкканча. Аябай разы болуп кетишти да. Анан бир 2-3 жыл көрүп жүрдүм, анан билбейм кайда кандай тагдыры кандай болду, бирок биз жакшы кылып чыгарганбыз. Энени колдоо жана сүйүү менен курчоо бул ага бардык сыноолорду жеңүүгө жана кереметтерди жаратууга күч кубат жана ишеним берүү. Ар бир жылмаюу, ар бир колдоо эненин баалуулугун жана орду толгус экендигин далилдейт. Балага да, энеге да кам көрүүгө болгон чын жүрөктөн каалоо бул бекем үй бүлөнүн,
жана үйдөгү ар бир адамдын бактысынын негизи. One жал аяктары, бактылуу эне, бактылуу бөбөк. Сиз өзүңүз жеке жашоодо кандай атасыз, тарбиялоодо кандай принциптерди колдоносуз? Эми мен 3 кызым бар. 3 кызым бар, неберелер бар. Анын бирөө врач, улуусу врач, акушер-гинеколог. Анын калганы башка кесиптерде. Башка кесипте юрист, анан бирөө экономист ушундай. Вот. Эми кыздарга башка да мамиле. Кыздарга негизи биз өзүбүз мисалы үчүн мен өзүм үй билем, биз вообще кыздарды неметкен эмеспиз, билген да эмеспиз, биз жалаң эркек балдары болуп өскөнбүз да. Баса аскер кызматкерлеринин үйүндө төрөлгөнсүз өзүңүз. Меники бүт ошондой. Мен атам дагы, бир туугандарым дагы баары ошондой. Аскер кызматкерлер. Анан алардыкы кичине мүнөздөрү да башкача да. Анан кийин энебиз мага айтып берчү да кичинекейимде эле. Энебиз да биздики эртеге неметип калды, кызыгып калды. Анан айтып берчү, сен военный болбо деп. Буларчы деп сурайм да инилерди. Булардын баары военный болсо да эчтеке болбойт. Сен болбо, сенин кесибиң башка дечи. Бирок тилекке каршы мындай көрдү, мен мединского өткөнүм. Көрүп калды да, бир окуп калып баштаганда. Анан айтчы, сен башкачасың деп. Эми ар бир кесиптин өзүнүн да бир өзгөчөлүгү бар да, мүнөзгө таасир берет, кийинки кандай десем, вообще эле адамдын как адам катары кандай бир өзүшүнө да таасир берет да. Эми военныйлар ал башкача, меники бүт военный болчу багыштар, баары каза болуп кетти. Вот, анан алар башкача да, башкача. Атабыз да военный болчу, башкача мүнөзү. Эстей берем, ошо бир күнү барсам, бир баня салып аттыр, уже пенсияга чыгып. Мен билем деп мен айтып атам да, мындай десем, эй бала, мен сени бошоттум, кете бер, ишиң болбосун деп койду да. Кийин келсем, переделка кылып аттыр. Анан кийин военныйлар башкача да, мен айттым да, эми мен барып мына көрдүңүзбү, мен айтканымдай кылсаңыз, туташты десем, мен аябай тил укмакмын да. Анан келип эмне болуп атат десем, жок, башкача кыла турган болдук деп койду. Замандын кишилери башкача. Башкача, мүнөз ошондой болчу да. Вот, анан ошондой болуп өстүк, алардын баары жок азыр, эми бирок медицина өзгөчө да, бул өзгөчө профессия, өзгөчө неме. Кыздарыңызга болгон тарбияны кантип бердиңиз? Кыздарды билбейм, көбүнчө эми мен ойлойм кыздарды тарбиялаш оңой эмес, кыйын. Кыздарга башкача мамиле кылыш керек да. Если кыздарга мындай, мен вообще эле даже тарбия принциптерин алганда да кыздарга назик мамиле кылыш керек. Бирок мен айтчым да, эгерде мындай жол эмес, мындай жолго түшүп бирдеке болсоңор, кийин ушундай болот, турмушта моундай болушу мүмкүн деп эле бир мындай бир эмне деп коет? Наставничество сыяктуу эле болду да, мен кыздар менен ошондой эмет. Бирок мамасы катуу кармачы. Бирок менде эле мындай определенный неме бар болчу да, мындай, например, кеч келбе. Тигиндей мындай жанагындай бир түнкү немелерге вообще калмай жок. Силердин турмушка чыгып өткүзүп бермейинче ошо жоопкерчилик менде деп. Жоопкерчилик менде. Күйөөңөргө келгенден кийин андай эч кандай неме деп ушундай неметтик да. Өз мисалыңызда дагы айта кетели. Мисалы үчүн сиз буюрса быйыл 70-ке чыгып калдыңыз. Да, 70-те. Бирок сиз аябай жакшы эмедесиз, формадасыз да. Мунун сыры эмнеде? Эми негизи менен көп сурашат да, ушу суроо, жанагы голодание биринчи очередь. Мен 40 жыл болду. Ушу голодание мен ар кандай түрлөрүн неметип, ушинтип өзүм неметип жүрөм да. Бир убакта ачып дагы неме кылганбыз, голодание процессинде неметип. Негизи эле ден соолукту карай, ден соолукту мындайча айтканда бир
как бы заработать надо. Заслужить надо, аракет кылыш керек да. Ден соолук мындай болбойт. Эгер отуруп эле киши тамак ичип эле, анан вести кошуп эле, анан кийин неметип берсе эч кандай болбойт да. То есть мен отуруп алып мен ден соолугум жакшы болот дегенде даже любой медитация жардам бербейт. Медитация наоборот направлена, чтобы ошол именно голодание кылайын деп, голоданияга өтөйүн деген бар да ошондой. Анан ошо голодание мен негизи адамга эки нерсе аябай зыянда, бул стресс и вес. Азыр вес көп болбоду. Мен Союз развал болгондо чет өлкөгө чыга баштадык да, мурчу анан Америкага барып көрдүм да. Америка вообще эми ал секрет эмес, страна полных деп айтышат го. И мен ошо көрдүм. Мисалы үчүн 5 киши отурса, экөө аябай толук. Эми андайды мындай бизде болчу эмес. Мен ошо көргөнүм. Экөө алардын меркасы боюнча нормальный, но бирок биз үчүн да толук да. Анан бирөө эле нормальный болчу да. Ошондой мен статистиканы жазып келдим, мындай окуп келдик да өзүбүз. Анан в самом деле эми мына бизде азыр башталды. Азыр видимо же мына фастфуд же бир тамакты неметкени же билбейм, туура эмес тамактанганданбы, ушудан азыр көп. Оорулар дагы жашарып баратат деп. Оорулар да жашарып атат, и вестери көп мындай ашыкча да. Мен жана голодание неметкенден кийин алардын результатын күндө таразага тартып күндө көрөбүз да. Эми байкалат да көзгө. Карап турам да, мынау экинчи степень, азыр эми үчүнчү экен деп элечи, жапжаш экен, а уже вес лишний деп. То есть лишний вес бул негизи бул жакшы эмес да, жакшы эмес. Мен аракет кылыш керек түшүргөнгө. Негизи айтып коет го, баягы тамакты дарыдай жебесең, дарыны тамактай жеп каласың деп. Туптура ошондой макал. Анан биз адатта мурда көнүп калганбыз да, бир жерибиз ооруса дарыгерге барабыз депчи. Азыр жаңы толкун келатат, баягы жоопкерчиликти өзүңө алып, жеген тамагыңды баягы контролдоо депчи. Анан ачкачылыкка баягы кирүүнүн, чыгуунун дагы маанилүү жактары бар экен. Ушул тууралуу эмнелерди айта аласыз? Ооба, бул өзгөчө кирүүдө мисалы үчүн биз өзүнө коебуз да, айтабыз мына мынча азайт бир күн калганда, анан саат мынчадан баштап тамак ичпе деп. Биз кетерге 5 күндүккө келишет да, голодание азыр баягы ошондой кылып атабыз пока. И анын еще 5 күндө мындай, 5 күндө киши 1 килограммдан түшүрөт. А 6-чы күн, 7-чи күндөн баштап 300 грамм, 400 грамм эле түшөт. Мен кескесте айлап голодание кылам, 1 айлык, же 15 күндүк жазайын. Өзүңүз? Өзүм, ошондо мен таразага түшүп турам да. Анан ошо кириши анча неме эмес, вот чыгышы туура болуш керек да. Эгерде чыгышында туура эмес чыгып алса, ошол жанагы голоданиянын канча күн голодать этсе таразанын бир жагына, а бир жагына выход из голодания. Ушу 5 күндүк, 6 күндүк голодание биз 2 күн выход беребиз. Ошо 2 күндө только ошо биз айткан тамакты ичиш керек, и ошондой көлөмдү ичиш керек деп ошону үйрөтөбүз да. Сиздин өз мисалыңызды айта кетсек, мына 15 күнгө чейин голодание кылам деп атасыз да, сиз ошондо суу ичесиз, э? Суу ичем. Мисалы үчүн жашоо турмушуңузга, ишиңизге тоскоолдук бербейби? Жок, бербейт. Ал биринчи күн кичине киши неметет, кыйналат. Во-первых, мен ошо күнгө мен расчет кылам да, мен даже календардан алып ченеп коем, бул күнү выход кылам, мынча күн деп. Неме бербейт. 3 күн, мындай биринчи 2 күн, 3 күн кичине баш ооруйт, энергияны. А кийин анан организм мындай да, негизи клеткалар бир дагы убакыт, бир дагы там секунд или минут там без энергии тура албайт. Ошон үчүн жана оздоровление деп атпайлыкпы, алар эмне кылат? Жанагы японец аутофагияны жазып, ауто деген сам себе пайдайы, бул уже жазылып, уже Нобелевский премия алды. Вот биз аны билчүбүз. Бирок ал жанагы аутофагия болгондо эмне бул? Бул клеткалар энергия алыш керек да. Энергияны кайдан алат? Биринчи очередь жанында больной клетканы жейт. Обмен жейт да, мындайча жейт деп айтсак болот. Эми обмен веществ ошону айда готовый калорий бар. Анын орду бошойт да. Анан бошогондон кийин больной клеткалар потенциально жаман мындай кыйын ооруга алып келиши мүмкүн да. Там обломкалары бар клетканын, остаткалары бар, анан больные клетки. Больные деген мындай, эми муну азыр бизди может быть уккан кишилердин баары эле биологияны билет.
клетканын органеллалары болот да, клетка, ядро, ядрышко, там митохондрий, цитоплазма, көп бир топ орган. Ошол органелла бузулса бирөө, клетка считается все больная. Степень бузулган степенесин канча бузулат, ошодон кийин организмдин эмеси кетет да, оорусу. Эми ал терең да, аны микроскоптон эле билбесе. А биз, вот мен мына көп жылдан бери занимаюсь, мен билем, мен сезем. Мен ушул жагынан я могу вот прямо айтам да, сезем. Кээ бирөөлөр таң калат. Импульсуңарма айтам да, ай сиз эмне үчүн тамакты шашып жейсиз? Сиздин тамагыңыз деп да ошо кишиге өзү полный. Сиздин тамагыңыз ашказанда көпкө чейин турат экен. Десем, мен шашып жейм ушундаймын дейт. Негизи алсак, где-то бир 60, даже 80% шашып жейт тамак. Даже адам да ашык. Шашабыз да, убакыт жок. Бардыгына убакыт табабыз. Бардыгына. А тамакка келгенде шашып ошо эле жеп алып кете беребиз да. Вот это эң основа ошо жана вес кошкондун биринчи ступенькасы ошо да. Анан ошон үчүн выходта биз ошону туп-туура выход кылып беришибиз керек да. Туура выход кылып, анан уже айтабыз, мундан кийин муну жаза деп мен рекомендация берем. Индивидуальный лекция окуйм ар бирөөнө терден, ошончо келип жатканда эң чтобы бир мындай пайда болсун. Мында сырткары сахар диабетин дагы ушул аркылуу дарылап атканыңызды угуп калдым да. Биз эми сахардан, негизи сахар диабеттен корком да мен, ар бир больной пациент, алардын биз весин неметебиз да, бирок азыр сахар диабетинин көп эле жана второго типа деп коет да, алар инсулинорезистентный деген деп коебуз да, экинчи аталышы. Себеби эмне үчүн ушундай болот? Киши углеводду көп жесе, ал постоянно инсулин талап кылат. Инсулин выбрасывается, но бирок аны клеткалар сезбей калат да, ошон үчүн резистентный деп коебуз. Сезбей калат да. Вот ошолордун веси көтөрүлө баштайт. Анан ошол вес, а кээ бирөөнүкү наоборот, веси лишний болуп барып, анан сахар диабетке неметет. Эми аны эндокринологдордун өзүнүн да бир топ түшүндүрүп бере турган жактары бар. Эми мен общих чертакта айтып атам да. Ошолордун биз ошо сахардын түшүп кеткенинен коркобуз да. Биз аракет кылабыз, 2 күндүк, 3 күндүк, 5 күндүк голодание кылып аракет кылабыз, бирок постоянно тревоги, да, потому что гипогликемия деген бизде термин бар. Сахар түшүп кетиши мүмкүн да. А клеткалар нерезистентный инсулинге, поэтому түшүп кеткенден кийин көтөрө албай калышыбыз мүмкүн. Сахарды кайра көтөрө албай калышыбыз мүмкүн да, ошондой болот. А негизи бул системаны активдүү жайылтуу оюңузда барбы? Себеп дегенде мен муну ошол чет өлкөгө чыгып, ошо голоданиеге барып келген бейтаптарды көп көрүп калып атам да. А бизде аз экен да. Бул тууралуу маалымат азбы же жеткирүү азыраакпы? Ошо маалымат аз болуп атат да. Кечээ эле биз ошо жерде атайын группа бар, азыр ошо иштеп атышат. Сүйлөштүк, интервьюну көбүрөөк берели дедим, мен макул дедим. Ар бир, например, түшкөн суроолорго жооп берели, же болбосо мен өзүм даярлайын суроолорду. Анан ошо кээ бирөөлөр даже мындай да, ой, агай мен өткөндө ушул үчүн, допустим, Казакстанга барып келдим деп айт. Казакстанда 3 жерде бар. Мен билгенден. Чимкентте 2 бар, Алматада 1 бар. Центр голодания. Ошол жака барып келдик говорит. Анан бир жерде өзүбүздө бар экен го говорит. Тем более говорит, профессор баштайт экен. Сиз өзүңүз неметет экенсиз деп ушинтип келишет да. Анан ошону эми биз көбүрөөк неме беришибиз керек болуп атат да. Маалымат беришибиз. Мында сырткары онкологиялык ооруларды дарылоодо дагы бул методда альтернатива катары көрсөк болобу? Ооба, көрсөтөт. Кээ бир исламдык өлкөлөрдө мен бир топунда болдум да, мен өзүм хоббим философиямен тоже немножко увлекаюсь. Анан ошол исламский философиянын кээ бир маселелерин жакшы билейин деп мен бир тобунда болдум да. Анан ошо кээ бир мамлекеттерде айтышат экен, алар врачтар өздөрү айтат экен. Мына официально, мына биз медицинада, вот муну операция жасайбыз, химиотерапия беребиз, мынтебиз, тинтебиз деп бүтүп айтат экен. А вот вам это альтернатива голодания деп. Ана мен таң калдым да, как вы можете? Это же мындай эми как бы еще десем, у них опыт чоң экен. Бир топ немелерге жардам берет дейт. Анан эми мен өзүм ойлоп атам да, азыр эми мынакей
ушуну аракет кылып көрүш керек да, биз дагы потихоньку көрүш керек. Но бирок бир топ бизден ушу 5 эле күндүк голоданияда бир 3-4 жашка жашарышат. Бир 2-3 размер түшөт, немесичи өстөр айтышат да. Потом, например, мындай мелкий там фибромы, мындай доброкачественный мелкий немелер уже 5 күндө эле уже рассасывается, да, жок болуп кетет. Аны мен прям көрүп атам да. Вот. Потом бир топ өстөрүндө жакшы сезип, энергия прибавляется. И потом биз еще очищение кылабыз да, кишечникти клизма кылабыз. Биз жанагы неме менен колдонбойбуз, жанагы программирование. Кадимки эле клизма на ощущение, да, то есть клизманы ушинтип тазалайбыз. Вот. И самое главное, ошону чыккандан кийин туура выходты жазып берем да. Мен ар бирөөнү индивидуально жазып берем. И ар бирөө мен айтам, ушундай сиз көп неметет. Ошондо бейтаптар сиздерге барат. Ошол клиникада канча күнгө ачкачылык болсо, ошончо күн жатат. Жатат, ошол жерде жатышат да. Андан кийин жана чыккан 1-2 күндөгү рационду жазып бересиз, аны үй шартында кылса болобу? Аны үйүнөн неметет. Ал оңой эле да, бирок именно ошондой кармаш керек. Аны мен тим эле ушундай образно айтып берем. И кандай даже негизи эле алганда вот почему вес прибавляется, вот в общем айтканда, мен бул секрет эмес да, баарын эле. Бул биз туура эмес тамактануубузда болуп атат да. И даже тамактын өзүндө эмес, эми качестволуу эмес алып турат деңизчи, фастфудтарды, жанагы энергетиктерди, жанагы кока-кола, тиги буларда сахар тим эле зашкаливает. Ал жагы өзүнчө турат, бирок шашып жегенибизде болуп атат да. Тамак жөө маданияты жок экен да бизде. Маданият жок. Биз мисалы үчүн эстесеңер, эми мисалы үчүн биз бир топ поколения российский жазуучулардын немесинде примеринде тарбияландык да. Мисалы үчүн мен өзүм алсам, мен орус мектепте окудум, 51-де, аны Лебединовкада окудум. Мен тиги биздин неме алардын мисалы үчүн «Война и мирди алсакчы, же болбосо бир произведение Анна Каренина, ну ушундай эле бар, белгилүүлөрүн алсак. Алар даже тамакты кандай жегенин ошол жерге жазып неметишет го, айтышат го. Ушундай атай даярданып келет, атай кийимди кийет, тамактан башка нерселерден башка. Керек болсо согуш күтүп турат. Согуш күтүп турат. Вот «Война и мирди» жа Пьер Безуховдун өзүн көрсөтүп атпайбы? Вот, жазып атпайбы Лев Толстой. Ошондой, то есть тамак жештин маданияты. Негизи биздин кыргыздын культурасында ал деле бар. Бирок биз унуттук да, биз андай жазабайбыз да. Негизи кыргыздар мына Өскөн Даникеевдин бир немесинде ушундай жазуучу бир кайсы бир аңгемесинде описывает истинный толуктарды, анан бияка келип кеткенде туугандары бар экен, айтып атат, ай, мен барсам дейт, 3 жолу тамак жешет экен дейт, 4 жолу тамак. Негизи кыргыздар бир эле жолу тамак жешет. Көрдүңүзбү? Ал жоголгон. Азыр биз баягы завтрак, ужин деп көрүп калдык да, обед деп. Негизи азыркы оорулар тамактын аздыгынан эмес, көптүгүнөн деген. Туура айтасыз, көптүгүнөн, азыр уже көптүгүнөн. Анан ошол ачкачылыкты мисалы үчүн 3 күндүк, 5 күндүк деги эле 1 жылга бөлүп, 1 жылдын ичинде канча ирет кылса болот? Ошонун эрежелери кандай? Негизи жанагы 5 күндүк голодание абдан пайдалуу да. Себеби вес түшүргөнгө. Күндө 1 килодан түшөт. 7-нчи күндөн баштап ас түшөт. Жана айтып кетпедимби? Мындайды, например, 1 айда 2 жолу кайталап турса болот. 1 айда 2 жолу? 2 жолу 5 күндүк кылып. А бирок однодневный деген бар го, ал вообще эң сонунда. Бирок анын да өзүнүн эрежелери бар. Ошол эле күнү голодать этиш керек. Бизер үчүн ритм керек да, дүйнө биздин жердин үстүндө ритм бар да. Жыл мынча, ай мынча күн дегендей. Ошол неделянын 1 күнүн алып, ошол эле күнү ар бир ар жума сайын 1 күнү. 1 күн ошол эле күнү да, ошол эле күнү. Анын бирок кечки тамакты салат менен жеп эле. Салат менен оостатыш керек да. Эгерде суточный болсо, 1 сутка өткөндөн кийин салат менен оосташса, вот мен прям вот азыр авторитетин айта алам да, потому что көп көрдүм да, и өзүм да билем. 1 кило 200 грамм түшөт обязательно. Ну бирок биз анан кийин тамак ичебиз да, но он должен восстанавливаться. Себеби вести өтө түшүрүлгендин дагы немеси. Бизде мен 3-4 формула менен колдоном, ошо индекс Брока деген бар, ошо Брок индекс боюнча аябай
жакшы да ошо боюнча чыгарып берем да мына весиңиз мынча болуш керек депчи. Ошого умтулуш керек деп. Ошондуктан баягы эң биринчи адам жоопкерчиликке келиш керек экен да. Ошол жоопкерчилик өзүнүн алдында жоопкерчилик болуш керек да. Агай анан баягы балалуу болгондон кийин бизде баягы кандай десем постфактум эле келип калабыз го. Өзүбүз даярданбай туруп эле бала ата эне болуп калабыз. Бирок ошол учурда дарыгер катары ата энелерди көп айтат го, баягы биринчи жардамды бергенди билиш керек депчи. Деги эле ата эне баланын алдында жоопкерчиликти алып атканда кандай нерселерди үйрөнө жүрүшү керек? Баланы мен мындай бир айтып кетейин, ушуну мен көп көңүл бурам да. Мисалы үчүн мен кез-кезде сурайм да, вот бизде болезнь кириш бурунга деген бир оору болот балдарда. Өтө оор оору да, операциясы да оор, результаттары да анча мындай өтө жакшы деле болбойт, кайерге барбасын. Ошолдо баланын туалетке барганын карап туруш керек. Анан кээ бир энелерден сурайм да, бул бала канча жолу күндө барабы? Билбейм дейт. Менин оюмча баланы где-то бир 10го чыкканча контролдоп туруш керек. Эми күндө эле барып эле унитазды карай бербеш керек, бирок хотя бы периодически карап коюш керек да. Даже элементарно. То есть кандай заңдайт, кандай зара кылат. Мен ол доксон эмес да, эми чын эле эл колдонуп. Мочеспускание ошолоруна чейин башташ керек да мындай. Тамакты кандай ичет. Жанагы биз эркелетип акча берип атпайлыкпы, алар чыгып эле жанагы энергетиктерди ичип атат. А жерде сахар тим эле укмуш да. А Кока-Колада эми ал секрет эмес, мени деле эч ким мун үчүн не будет, я думаю, преследовать. Кока-Коланын баары эле айтышып атпайбы, там вообще сахар укмуш көп да. А жана тетрапакеттеги сокторчу, а жерде жазып уялбай алар жазышып атпайбы, натуральный деп. Кандай натуральный болот? Натуральный сок оны это 1 саат 1,5 сааттан бродить этип баштайт да. То есть все равно добавкалары бар. Анан ал биринчи, экинчи мен ойлойм любой ата эне баланын во-первых температура түшүргөндү билиш керек. Это биринчи. Экинчиден жанагы баланын естественный нуждаларын карап туруш керек. Ал аябай чоң симптомдордун немеси да. Ошондо мисалы үчүн бала 10 жашка чейин бир күндө бир мал сөзсүз аңдаш керек. Сөзсүз аңдаш керек. 2 жолу болсо дагы это считается норма. 2 жолу болсо дагы. Вот. Ошону эске алып коюш керек да. Аны билбейбиз да. Бала барып атат, ал билбейт, даже объемун билбейт. Мен бардым деп коет и все. Керек болсо, может быть, бир жумада бир жолу карап да коюш керек. Жуба деп туруп. То есть баланын өзү үчүн физиологиясын биз биринчи карап турушубуз керек. Ага көңүл бурулбайт деп жумуш деп кетебиз, тиякта биякта ана бала кандай болот, хотя бы сурап коюшубуз керек. Ошо мен өзүм внучкаларыма сурай берем да десем, кез-кезде уялышат. Тебе зачем это? Мне кереги бар анын. Я говорю, жок, керек. Өтө маанилүү дедиңиз. Маанилүү деп. Анан жанагы эмнени билиш керек. Мисалы үчүн мен корком самолечениядан. Мисалы үчүн билбей дары. Мисалы үчүн кез-кезде азыр мыногу температура түшүргөн дарылардын көбү кровотечение берет. Биринчиден сосудистый стенка деп коебуз, кан тамырдын теги стенкаларына неме берет да, таасир берет. Это бир жагы. Экинчи ал негизи эле свертывающий противосвертывающий система деген бар да, организмде ушундай стройный система бар да, канчалык кровотечение болсо свертывание, токтой турган болсо антисвертывание ушундай болуп иштеп турат да, ошону бузат. Сосудистый стенканы бузат, ошону бузат, анан кровотечение. Мына баягы күнү сорго бир баланы сактап калдык. Бесконтрольно бериптир. Ушул жанагы ибуфенди да бериптир, берки шыгылып бүт эле жаропонижающий немелерди. А бул ошондо ички кровотечение болгондо ал кантип адам ата энеси кантип байкап кандай симптомдор менен келип атат ошондо? Капкара стул болуп баштады, кара заңдайт да. Ичеги канаса, заңы капкара болуп чыгат. Капкара тим эле могу жанагы кандай десем, жанагы настоящий черный стул деп коебуз да. Ошону абайлаш керек. Черный стулду байкабай калыш мүмкүн. Это бул признак того, что где-то өйдө жакта ичегиде кровотечение болуп атат деген. Эгерде ашказандан болуп кузуп жосо неметсаң да кызыл кан эле чыгат. А ылдый кеткенден кийин ичегиден ал капкара болуп чыгат да, как смола болуп чыгат. Ошону да билишпейт да, эми кез-кезде ал жөнүндө да мындай көп, видимо, же окулбайбы, эмне айтып туруш керек да. Кара болду, бул чоң коркунуч, мындай чоң
кандай десем, чоң Сигнал. симптомда сигнал, туура айтасыз. Сигналда бул уже врачка кайрылыш керек. И токтотуш керек, баардык немени врачка барыш керек. Бир нерсени байкадым, апалар тынч уктайлы деп заранее берип койгон учурлар болот экен. Ошондой да бар Температура экен. көтөрүлө элегинде. Ошо заранее бергендер аябай жаман да ошо. Жапжакшынакай баланы чоң рискке алып коркунучка алып келет да ден соолугу. Ошон үчүн эч кандай андай бербеш керек. Заранее эч болбойт. Ал бала оорубайбы кайдан билет? Эмнеге керек? Анын организмине немеч керек? Негизи эле дарыны абайлаш керек. Дарыны абайлап бериш керек да. Бул кандай десем, бир жагынан эми акыркы изилдөөлөр ошону көрсөтүп атпайбы? Дарынын кайсы дары болбосо анын побочный эффекти бар да. Анан муну ичи ооруганда сөзсүз врачка кайрылыш керек. То есть мен жылуулук басам, жылуу бирдеке коем дегенди андай болбош керек. Унутуш керек. Унутуш керек. Ичи ооруду бала обязательно врачка кайрылыш керек да. Жанагындай эми жанан айтып кеттим, заңда зара кылган ал сөзсүз бирдеке өзгөрүү болсо кайрылыш керек. Температураны айттым. Анан жана какап калган. Аябай чоң коркунучка алып келет. Өзгөчө балдар бул 1 жашка чейин көп ушуга 1 жаш 3 жашка чейин балдар бирдекени сөзсүз эле оозуна даамына көрөт да, анан оозуна салат, анан какап өпкөгө кетип калат. Анын бир иши жаман жери, ал 1-2 жолу катуу жөтөл берет да, анан барып бронхтук барып туруп калат да, болду, жөтөл да болбойт. Баягыда келди, бир кыз таап келди, биз жазадык, бирок алып салдык. 6 ай мурун какагам дейт. Анан туруп ошо ойдон жүрөт. Ошо ойдон жүрөт. Ал какады да анан дегенде барып ичке бронхтор майдаланып кетет, анан ошол диаметри туура келген немеге туруп калыптыр. Анан биз алып салдык, бирок мындай скопия жасап дарылап койдук, жакшы болуп кетти да, жакшы. А эгерде уже дагы биртке жүргөндө уже коркунуч болмок. Мындан сырткары ата-энелер азыр балдарга витаминдерди өздөрү интернеттен окуп берген учурлар көп болот. БАДы деп коебуз, кошулмаларды. Ушуга оюңуз кандай? Мен негизи мына витамин бергенди неме кылбайм, колдобойм. Только врачтын немеси менен назначениясы менен бериш керек. Себеби гиповитаминоз деген бар, жетпеген. Гипервитаминоз деген да бар. А гипердин дагы начар жагы бар. Анын таасири да тескери тийип калышы мүмкүн да. Ошо сиз туура айтып атасыз. Азыр көп угам да. Ай, эмне берип атасың мына витаминди? Ой, мен витамин жетпейт да азыр эме. Ай, жаңы эле башталды го. Жок, мен берем деп болбойт. Даже витаминди капать этишет, алып. Азыр ушундай врачтар чыкты. Давай витамин куюп коебуз, сен вирус менен оорубайсың. Ал совсем башка, витамин адам коргой албайт вирустан. Вирус бүттү, азыр башталды. Ооруйбуз. Айла жок, маска кийип эле. И то маскадан өтүп атпайбы. Так что мындай эгерде атайын билими болбосо, образование болбосо, рисковать этпеш керек. Аны лишний берип койгондон мындай кандай десем, жабыркап калышы мүмкүн балада, тем более өзүп аткан организм. Анан вирустар менен күрөшүүдө кандай ыкмаларды колдонсок болот? Мына азыр дагы бир жаңы вирус пайда болду. Ошентип атат го, эми вируста только маска. Маска спасет. Колду таза жууп, колду таза жууп, маска кийиш керек да. Ошо маска баягы ковид эмнеге неме болду? Ал ковид оор вирус болчу да, жакын эле жерге неметет. И ошодон бизди сактап калды да, канча неме болуп кетти. А муну азыркы вирустар чүчкүргөндө жөн эле эле жана ингаляциянын немесиндей болуп кетет да. Жайылуу эмеси күчү күчү аябай күчтүү. Ошон үчүн эгерде таза маска болбосо да хотя бы платочек менен оозду неметиш керек, чүчкүрүп же болсо неме болсо. Себеби ошондо аябай кетет да. Хотя бы бир канчасы калып калат жерде. Ушу культура болуш керек да. Бизде ал жок да. Ал жок ошону. А негизи мындай эгерде бирөө ооруса, ошо киши биринчи ошо киши өзү маска кийиш керек да. Анан эми сактанам десе ошо жерде отурган ошо кабинеттегилер баары кийиш керек. А так маска эле сактайт азыр ошо единственное неме. Анан эми жанагы неме сайып атышат, укол. Эми ал ошол вирус менен неметсе, жанагы профилактика. Ошол вирус менен болсо ал сактап калат. Потому что иммунитет пайда болот да ошого. Ал эме эле берип атпайбы, бир кишиден азыркы жана сиз айтып аткан туура ошентип мен уктум. Мен азыркы бир
мутация болуп атпайбы? Мутация деген ал өзгөрүп турат да. Бир кишиден чыгып экинчиге уже башкача болуп барат. Так что алардын иммунитетин мындай кармап калышы мүмкүн, кыйыныраак да. Однодневный голоданияны үйрөнүш керек да, жана мен айткан методиканы. Ошондо деген однодневный, мисалы үчүн мен воскресенье кечинде салат жейм. Понедельник голодание кылам. Тамакты жейм вторник эртең мененби же понедельник кечинде? Жок, мындай кылыш керек. Вот я, например, как делаю. Вот мен 3 кызым менен вместе голодаем. Мы пишем сегодня день здоровья деп жазып коебуз да. И вот я, например, вот так делаю. Вечером я кушаю, жөн эле иче беребиз кадимкидей. Ну, я тщательно пережевываю, ну, со всеми соблюдениями. Анан канчада тамак вы поели последний, ошону жазып коюш керек. Вот, например, 19-20 вы завершили уже. Все, после этого кушать нельзя. Можно чай попить там или что, все. А адан кийин жатасыз, спокойно спите, сон хороший, потому что желудок это. Но вы же до утра не едите, у вас уже в запасе 8 часов. И эртең менен турасыңар, только воду пьете. Вода должна быть кипяченая и остуженная. И такую теплую воду кечке, түшкө чейин билинбей эле өтүп кетет убакыт. А саат 1-де бир подложечка будет сосать, ысыгыраак кылыш керек. Вот я прям, вот у меня здесь есть этот, я каждый вторник голодаю, мен ошого барып, кичине ысык сууду куюп, сапырып туруп, чтобы можно было глотать, горячий ичиш керек. Ошондо чувство голода немножко отступает. Все, анан кайра сон болуп калат, сосуды все расширится, все. И кечинде, вот вы написали 19-20, только в 19-20 ооз ачыш керек. Но там я советую всем делать салат по сезону. Вот, например, брокколи, капуста, свекла вареная, и тыква, ну, в общем, овощиден свекла, жакшы салат жасап, заправить маслом, соль по вкусу, побольше сделать, чтобы курсак тое турган кылып. И тщательно пережевывать этип, жеп, жатып алыш керек. Курсак тоет да, и ушундай тоет, и сон хороший будет. А эртең менен туруп таразада килограмм вообще түшөт да. Сброс болот обязательно. Но кийинкиге чейин кайра көтөрүлөт. Определенно көтөрүлөт, кадимки тамак ичип неткен. Но самый лучший это вот этот суточное голодание. И вот постоянно бир күн. Постоянно ошо күн да. Ошон үчүн почему вторник деп менен сурашат. Например, той деген азыр толтурат да, ар бир суббота, воскресенье той. Анда уже не можете там до 10. Кеч берет да тамакты ошондой. Агай, биздин сизге арнаган белегибиз бар эле. Бул ата мекендик өндүрүүчүлөр да. Кичинекей балдарга жалаяктарды өндүрөт. Анан атайын ошо өрнөк деп атап, өмүр өрнөк инсандарды конокко чакырабыз. Ой, рахмат. Чашкадан названиясы One, биринчи. Ар дайым биринчи болуп жүрүбүз. Рахмат. Мында сырткары сиз сергек жашоонун элдерге тараткан инсан катары мына ушул худини кийип алып дагы. Ой, рахмат. Сейилдөөгө чыксаңыз болот. Рахмат. Ата мекендик өндүрүштөрдү колдоп. Рахмат. Дениңиз сак болсун. Всё, мен тренировкага немете болом. Рахмат. Тренировкага кийип жүрүңүз биздин атыбыздан деп. Рахмат. Абдан мен кубанычтамын. Өрнөк өзүнүн кезектеги чыгарылышын сиздерге тартуулады. Ал эми сиздер болсо лайк басып, комментарий жазып, кайсы бир инсанды каарман катары көргүңүз келсе, мына ошол оюңузду дагы жаза кетсеңиз болот.